Сегодня у нас очередной выпуск. Бул чымчык күндүн ысыгынан асмандан кулап, канатын оорутуп алган. Аны жаныбарлардын реабилитациялоо борборуна алып келип, жардам беришкен. Азыр чымчыкты эркиндикке учурушууда. Биз азыр Бишкек шаарында жайгашкан жаныбарлардын реабилитация борборуна келдик. Бул жерде 30дан ашык жаныбарлардын түрү бар экен. Бүт Кыргызстан боюнча жабыркаган жаныбарларга ушул жерде жардам беришет. Мы существуем уже порядка 6 лет. Биздин борбор 6 жылдан бери иштейт. Бул зоопарк эмес. Биз жаныбарларды сатпайбыз жана сатып албайбыз. Биздин борборубуздун башкы максаты жаныбарларга жардам берүү жана аларды кайра эркиндикке чыгаруу. Бул жерде 3 адам иштейт, анан ыктыярчылар дагы жардам беришет. Жемдерди болсо өзүбүздүн каражатыбызга алабыз, ошондой эле биздин кардарлар да алып келишет. Животных касаемо выпуска, у нас выпуски происходят очень часто. Бул реабилитация борборунда 70тен ашык коёндор бар экен. Көбүнчөсүн адамдар үйүнө алып, балдарына сатып берет экен, алар бага албай 2-3 күн өткөндөн соң бул жака алып келип беришет экен. Это, наверное, знаете, первый такой случай. Эти малыши родились у нас. Бул маймылдар биздин борбордо туулган, 3-өө бар. Бизге саткылачы, арендага бергилечи деп көп чалышат. Бирок биз андайларга каршыбыз. Можете вывоз. Мы категорически отказываемся, ни за какие деньги мы не продаем. Биз жаңы эле ачылганда телефон чалуу болду. 6-чы микрорайондо бакта энот олтурат дешти. Биз биринчи ишенген жокпуз. Бул биздин өлкөдө жашачу жаныбар эмес да дедик. Бирок барсак, ал чын эле бакта олтуруптур. Аны 6 араң кармаганбыз. Азыр бизде жашайт. Биздин өлкөгө кантип келип калганын дагы эле билбейбиз. Енот, он очень шустрый, он с этого дерева на другое дерево. А бул Индиянын павлини Махарадж. Булар бизде аябай көп. Былтыр эле жөжөлөрү пайда болгон. Махарадж бул жердин боссу. Борборду бекиткенде эң бийик жерге чыгаттагы баарын кайтарат. Мы закрываемся, он взбирается на свою крышу и смотрит. Кто-то посторонний, он начинает кричать, бежать сразу, да. Если уже в часы, когда уже посещение закрыто, он у нас как этот охранник. Сегодня очередной выпуск, на этот раз сова, которая была принесена неделю назад. Бул жерге келген жаныбарларга жардам бергенден соң аларды улуттук коруктарга ар бир 2 жумада эркиндикке кетиришет. А бирок кээ бир аңчыларды жана эркиндикте жашап кете албагандарды чыгарышпайт. Его привезли с Нарына, Байкеша привез совсем малышом. Нарындан бир байке чалып, карышкырдын бөлтүрүктөрү бар. Сатып албайсыздарбы деп сунуштаган. А бирок биз сатып албайбыз десек макул болбой койгон. Арадан бир нече убакыт өтүп кайра чалды. Бөлтүрүктөр өлүп калыптыр. Бирөө эле калды деди. Ошентип биздин борборго бир бөлтүрүк келген. Бул азыр 1,5 жашта. Тилекке каршы муну эркиндикке кое бере албайбыз. А бул болсо кызыл көк ара папугайы. Муну үй бүлө сатып алган. А бирок бага албай коюшкан. Ошондуктан бизге алып келип беришти. Его привезли с Москвы еще очень давно. Тропический попугай Карелла. Бул Карелла тропикалык папугайлары. Бизде 6 эле бар болчу. Азыр 40тан ашат. Биздин климатка аябай көнүштү. Кышында üşүшпөйт, эркин учуп жүрө беришет. Адаптациясы жакшы болгон. Вот к нам приезжают даже специалисты за рубежа, они не могут поверить. Вот зима, представляете, -20. Попугаи спокойно плодятся, выносят. Вот вы можете посмотреть, сколько их. Бала кезинен жаныбарларды аябай сүйгөн Влад аларга жардам берүү үчүн борбор ачууну кыялданчу. Өз күчү, өз каражаты менен ачкан борбордогу жаныбарлар Владты аябай жакшы көрүшөт. Келечекте мындан да чоң заманбап борбор ачуу кыялы. Зинат Бактиярова, Кадыр Султаналиев, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.